анын акыйкаты жүзөгө чыгат деген. Айт намазга 30 миңден ашык адам чогулду. Иш-чарага президент Садыр Жапаров да катышты. Мамлекет башчысы менен бирге УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана башка расмий өкүлдөр келишти. Анын натыйжасы эмне болот десе, Орозо айт Курман айт менен катар мусулмандардын эки негизги майрамынын бири. Кыргызстандын муфтийи Замир Ракиев келгендерге кайрылып, Рамазан айы Аллахтын кечиримине ээ болуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин айтты. Орозо бул ыйманды бекемдөөчү ибадат. Ал сабырдуулукка, эрктүүлүккө, напси каалоолорду сактанууга үйрөтүү менен адеп ахлагыбызды да кооздойт. Андыктан чын ыкластан ибадат кылып, муктаж болгондорго колдон келген жардам берүү керектиги айтылды. Урматтуу бир туугандар, мына Алланын улуу күнү деп койгон, биз үчүн майрамдагыла деп майрам кылып койгон күнүндө чогулуп отурабыз. Бул күндөрү дуа кабыл боло турган, күнөөлөр да кечириле турган күндөр. Ушул күндөрдө Алла Таалага үмүтүбүз бекем болсун, Алланын жардамына ишеничибиз толук болсун. Рамазан айын татыктуу өткөрүү мусулмандар үчүн маанилүү. Бул убакытта момундардын сыноосу аркылуу күнөөлөр кечирилет. Ошондой эле тообо кылуучулардын кечирилүү мүмкүнчүлүгү, амалдардын таразасын жакшылыкка сүйрөө мүмкүнчүлүгү да эселеп өсөт. Жакшылык каалайм, тынчтык каалайм, ден соолук каалайм, баардык үйлөрдө жакшылык болсун. Айт майрам менен баарыңызды да куттап кетебиз. Аллах Таалам ушул туткан оразаларыбызды кабыл кылсын, окуган айт намаздарыбызды кабыл кылган болсун. Бул дүйнө ахирет бактылыкты каалайбыз баардыгыбызга. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Рамазан айы кайрымдуулукка үндөйт. Бул күнү мусулмандар тууган туушкандарына, досторуна зыярат кылып, алсыздарды, оорулууларды колдоп, майрамдык дасторкон менен бөлүшүп, таарынгандардан кечирим сурашат. Орозо айттан туура 40 күн өткөндөн кийин мусулмандар Курман айт майрамын белгилешет. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.